Саламатсыңарбы 5-класстын окуучулары? Силер менен азыр кыргыз тили сабагы. Силер менен мен Эсенали кызы Элизада. Балдар, кандайсыңар? Биринчи чейректи ийгиликтүү аяктап, жакшы дем алдыңарбы? Бүгүнкү жума күнүткү маанайыңар кандай, балдар? Келгиле, баардыгыңарга жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү сабакты баштап алалы. Бүгүнкү сабакта, балдар, силер менен кесип ээлери деги эле кесиптер жөнүндө сөз кылабыз жана ошондой эле грамматикалык мааниси ч мүчөсү уланган зат аталыштар жөнүндө. Балдар, силер билесиңерби, ч мүчөсү кырдаалга карата өзгөрүлөт. Чи, чу, чү болуп, ч мүчөсү өзгөрүлөт, балдар. Мисалы, балдар, жазуучу деген сөздө жазуу деген сөзгө ч мүчөсү чу болуп өзгөрүлдү. Келгиле, балдар, эми биринчи көнүгүүдө берилген сүрөттөрдөгү кайсы кесип ээлери экени жөнүндө сөз кылалы. Карагылачы, биринчи сүрөттөн кимди көрүүгө болот? Туура айтасыңар, балдар. Биринчи сүрөттөн ашпозчуну көрүүгө болот. Демек, ашпоз деген сөзгө чу болуп ч мүчөсү өзгөрдү, балдар. Дал ушундай кылып өзек аткарабыз биринчи көнүгүүнү. Андан кийин, балдар, экинчи көнүгүүдө бизге сөздөр берилген жана ким эмне кылат деген суроо берилген. Биринчи сөз ыр-ырдайт. Демек, ырчы ыр-ырдайт, балдар. Андан кийин тамак жасайт. Ашпозчу тамак жасайт, балдар. Андан кийин бий бийлейт. Бийчи бий бийлейт. Эгер көңүл буруп карасаңар, балдар, ч мүчөсү өзгөрүп кетти. Дептерге жазуу үчүн 7 айынын 12-си ар бир кесип ардактуу. Демек, 5-чи көнүгүүнү үлгү катары көрсөтүп кетем. Бийчи ардактуу кесип, себеби ал адамдардын эмне кылат? Көңүлүн көтөрөт, балдар. Дал ушундай кылып калган сөздөрдү дагы аткарып мага жөнөтөсүңөр. Эми табышмактарга кезек берем. 6-чы көнүгүү. Басып көрөт ичиңди, ачып көрөт тишиңди. Ооруп калсаң эстейсиң эң керектүү кишиңди. Билгенин жашырып катпайт, билимге умтулсаң мактайт. Бул кандай мээримдүү адам. Табышмактардын жообун таап, мага жөнөткүлө. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат, балдар. Саламатта калгыла.